Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим? Мен сиздерге кайрылуумдун себеби өлкөбүздө абдан чоң көйгөй жаратып жаткан коронавирус боюнча. Тилекке каршы коронавирус биздин өлкөбүздө да жайылып бара жатат. Учурда так маалыматка таянсак, Кыргызстанда 44 адам жабыркап, анын 20 адам Ош областынын тургундары, 19 адам Жалал Абад областынын тургундары, 3 адам болсо Бишкек шаарыбыздын Борбор калабыздын тургундары, Чүй болосунда да бир учур катталып, Баткен областында бир учур катталды. Ошо менен Кыргызстанда 44 адам жабыркап жатат. Бул абдан тез жайылып бара жаткандыгына байланыштуу биз өзүбүз тазалыгыбызды сактап, гигиенаны сактайлы эң башкысы. Коронавирус бул биздин гана өлкөбүздө эмес, бул дүйнө жүзүнүн үчүн алган, дүйнө жүзүндө менмен истеген чоң мамлекеттерди менен алышкан, алардын алы жетпегендиктен биз Кыргызстанга келбей коюшу мүмкүн эмес эле. Биз эмне кылсак, бул жерде өзүбүздүн маданиятсыздыгыбызды көрсөтпөй, эмоциялар калтырбай, так маалыматтарга ишенип, эң башкысы маданиятсыздыгыбызды көрсөтпөй, сабырдуулук менен чечелиби. Evin yok. Kaç adam olmuştu? Yani yalanlar, bomba ki. Şaşırtık aslında var da ki şaşırtık yok bizde. Ankara'ya atsaydın var mı? Bomba o etmen şaşırtık yok gibi. Ne bileyim şaşırtık. Bana yaşa tamam var gibi. Ne turasın bu otur bir? İşinizde? İşinizi ayrılarak, o seni karaydı. O sana şaşırtık var. Oşurda güzel kanesen tarif edebilirim şimdi yok mu? Kalkın takip ol, çocuğun ayrılma beni. Sana şaşır alıp vermedi. Sizge sülogum yok, başımda unutmam edeyim. Sen de başımı unutma. Tartışmanız! Rasa tartam da. Tartıyormuşmuş, Facebook'a bulaş dedi. Şaşırtıcı yıtırganları da. Bir sarmışta kaldık diyorsun. Ертең сілегінен бала çıkamışsın. Sen yoldaş olasın da. Жолдаш боласыңар ба? Успокойте ее.